ошол Манас менеджмент компаниясынан аэропортко которулуштун өзүнүн процесси бар да. Эмне себептен анткени Манас менеджмент бул башка юридикалык компания. Аэропортунан башка мекеме болуп чыгып ошондой да. Манас менеджмент бул акционерный коом. Ушу 100% аэропортко караштуу да. Манас менеджмент компаниянын 100% аэропорт Манаска караштуу. Бул бирок ал юридикалык эки башка мекеме бул. Ошондуктан мисалы үчүн бир юридикалык мекемеден башка өтүштүн өзүнүн процедурасы бар да. Заявление жазуу деген бул эми юристтер чогулуп жолун табышты да. Кандай жол менен ошол 30 бүгүнкү күнү коопсуздук кызматында иштеген 30 киши аэропортко барышат деп. Манас менеджмент компанияны айтып кеттим. Бул 100% аэропортко караштуу. Биз ошол биздин өлкөгө келген бүт импорт экспорт жүктөрдү так ушул компаниядан келет да кетет да. Андан тышкары ошол учакка биз тамак беребиз да пассажирлергечи, жүргүнчүлөргө. Анан кийин дайыма бул коопсуздук маселеси бизге абдан маанилүү. Ошондуктан биз дайыма ушул багытта, ушул максатта иш-чара көрөбүз да. Анан акыркы 3-4 айдын ичинде биз тилекке каршы бир нече көйгөй маселелерди таптык коопсуздук секторундачы, Манас менеджмент компаниясында. Бул биринчиден. Экинчиден буга кошумча жарандык авиация агентствосунан да, адистеринен биз бир нече рекомендация алдык. Ошол бүт аэропорттун территориясында коопсуздук кызматы бир орган тейлеш керек депчи. Бүгүнкү күнү кандай болуп атат? Манас менеджмент компаниясынын өзүбүздүн коопсуздук кызматыбыз бар, аэропортто өзүнүн коопсуздук кызматы бар. Негизи ал бир болуш керек деп. Ошондуктан аны биз чечимге келдик. Ошо бизде Манас менеджмент компаниясынын коопсуздук кызматында иштеген ошо 30 адам булар аэропортко которулуп кетишет деп. Анан кийин мен айтып кеткендей, бул эки башка юридикалык мекеме. Анын өзүнүн жолу бар да, кандай которулуш керек, мыйзам түрүндө. Жана арыз жазуу, любой киши жумушка келгенде арыз жазат да. Ошондой эле жолун бул юристтер тактап чыгышкан. Ушундай жол менен бул мекемеден кетип, тияка кир депчи. Бул ошонусунан да. Жанакы окуу деген бул эми бул мындай болуп калды да. Баягы сөздөрдү тартып анан бир өзгөчө башка сөздөрдү айтып коюшту. Негизи мааниси мындай да. Окуу деген бул тренинг деген сөз. Бул ошол мисалы үчүн ошо 30 адис коопсуздук кызматында иштеген. Аэропортко баргандан кийин алар ошолор менен чогуу иштешет да. Алар ошо эле Манас менеджмент компанияда постторго келишет, башка постторго барышат. Бул ошондой эле болот да. Ошонун алкагында бул эми окуу деген бул сертификат берилбейт акта. Бул андай окуу эмес да бул. Окуу деген негизи суроо турган жок бул жакта. Эмне себептен анткени бүт окуулар бүт партия ушу бүткөн. Ошол ойдон улана берет. Айлык акылары булар бүгүнкү күнү ошо коопсуздук кызматынын адистери аэропортто иштеген кишилер. Кандай алса, булар да ошондой алышат. Эмнесе анткени айлык бир да, бирөөдө өйдө, бирөөдө ылдый болбойт да. Алар ошондой эле айлык алышат, ошондой эле кандай мыйзам менен каралган льготалар болсо, ошонун баарын алар алышат. Ошондуктан бүгүнкү күнү ошо 30 кишини жумуштан кетирип атат же жумуштан алып атат деген суроо жок. Андай маселе жок. Бул негизгиси ошол авиациялык коопсуздукту деңгээлин көтөрүш үчүн жасалып аткан иштер да бул.